Социал-демократтар партиясы шайлоодон четтетилди. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы социал-демократтар саясий партиясын каттоону жокко чыгаруу чечимин чыгарды. Комиссия шайлоочуларды сатып алуу фактысы боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын билдирүүсүн карап, ушундай чечимге келди. Эмгек министрлиги Россияда иштеген 573 кыргызстандыкка 40,3 миллион сом айлыгын алууга жардам берди. Жыл башынан бери Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү Россияда иштеген 573 кыргызстандык жаранга эмгек акыларын алууга жардам берди. Бул тууралуу аталган министрлик билдиришти. Аталган өкүлчүлүк 573 кыргызстандыкка төлөнбөй жүргөн жалпы 40 миллион 330 миң рубль айлык акысын алууга көмөк көрсөткөн. Ошондой эле өкүлчүлүк жумуш учурунда жаракат алган 9 кыргыз жаранына 5 миллион рубль кенемте алууга жардамдашкан. Социал-демократтар партиясынын төрагасы Темирлан Султанбековду ата-энеси 12 сааттан бери таппай жатат. Бул туурасында аталган партиянын мүчөсү Кадырбек Атамбаев билдирип, видео кайрылуу жолдоду. Вот уже 12 часов родители и адвокаты Темирлана Султанбекова не могут его найти. Сотрудники ГУВД города Бишкек попросту отмалчиваются. Правоохранительные органы хранят полное молчание про его местонахождение. Эта ситуация вызывает огромное беспокойство у родителей и у адвокатов. Я прошу правоохранительные органы проявить благоразумие и, наконец, связать Темирлана Султанбекова с его адвокатами, это его законное право, и с его родителями. Түркия Израиль менен бардык мамилесин үздү. Түркия Израиль менен бардык мамилесин үздү жана аны калыбына келтирүүгө аракет кылбайт, деп билдирди өлкөнүн президенти Реджеп Тайип Эрдоган. Бул тууралуу ТРТ Хабар телеканалы билдирди. Ошондой эле Түркия Израилге кысымды күчөтүү жана эл аралык укуктун негизинде мажбурлоочу чараларды көрүү үчүн колдон келгенин баарын жасап жатканын айтты. Израилдин соңку аракеттерине, анын ичинде сооданы токтотууга эң каттуу реакция кылган жана конкреттүү кадамдарды таштаган республика Түркия болду, деп кошумчалаган Эрдоган. Учурда биз Түркия республикасынын мамлекети жана өкмөтү Израиль менен мамилебизди үздүк. Аны менен эч кандай мамилебиз жок. Келечекте бул карым-катнаштарды жакшыртуу үчүн эч кандай кадам таштабайбыз. Акырына чейин Палестинанын тарабында болобуз, деп белгилеген түрк мамлекет башчысы. Не дождётесь деп айтайын деп уялып жатам. Акылбек Жапаров отставкага кетеби деген суроого жооп берди. Бул бираз саясий жакка да туура келип калат. Ушул көрсөтүп аткан баяндама бардык көргөзмөлөр сиз мындан кийин мен иштебей менен коштошуп аткан мамиледе болуп калды да. Андай багыт эмеспи? Эми не дождётесь деп айтайын деп уялып атам. Эмдиги жылы мындан дагы жакшы болот. Презентациялар. Бул эми Кудайдын буйругу да, анан президенттин чечими. Президенттин ишендими канча күнгө чейин болсо, ошончо күнгө чейин иштейбиз. Рахмат, мен жеке сиздин оюңузду билип коеюн дедим да, бирок көрсөтүп аткан бардыгы жакшы нерсе болду, бирок сиздин баяндамаңызда, докладда мага ошондой сезилип калды да, мен ошол үчүн тактап алайын деп атамын. Сиз менен иштешкенде эле секрет эмес, Садыр Нуркожоевич айткан эң көп иштеген премьер-министр болосуз деп. Буюрса ошого жакында баратат окшойт. Анда тактап алдык. Эми Марлен Маматалиев Ташиевдин сөзүнөн кийин аялы 6-чы баланы төрөп берем деп жатканын айтты. Канада айтып калды. Алар эмес, мен өзүм деле 5 балалымын, аялым айтат, 6-чы бала төрөп берейин деп калды. Айтайын дегеним бул да жакшы нерсе. Сөзсүз, күйөөлөргө айтам. Макул. Америкада Опенал болсо, бизде Акылбек Усенбекович бар. Депутат Дастан Бекешев өкмөт башчынын экономикадагы жетишкендиктери үчүн мактады. Опенал компаниясы ChatGPT, анын ичинде жасалма интеллект жаатында иш жүргүзөт. А так здоровья вам, здоровья президенту, и я думаю, тогда у нас все получится. В Америке есть OpenAI, у нас есть Акылбек Усенбекович. Рахмат, решим. Садыр Жапаров коомдук башталыштагы кеңешчи жардамчыларын эмне себептен иштен бошоткону маалым болду. Президенттин маалымат кызматынын башчысы Дайыр Орунбековдун айтымында, өлкө башчынын жардамчыларынын бири Айдар Халиков кызматтык күбөлүгүн өзүнүн жеке кызыкчылыктарына пайдаланган. Тагыраагы Өзбекстанда контрабанда менен шифер ташып, айыл өкмөт башчыларына, алыскы райондун акимдерине кирип, ар кимге ортомчу болуп, туура эмес иштер менен алектенген. Анын мындай жоругу президентке жетип, Халиков деле эмес, коомдук башталыштагы
кеңешчи жардамчылардын баарын статусунан ажыраткан деп жазган Орунбеков. Депутат Бердиев Акылбек Жапаровго ак бозат мингизем деген убадасын аткара албастыгын айтты. Бүгүн 14 ноябрдагы Жогорку кеңештин жыйынында депутат Аккул Бердиев министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго ак бозат мингизем деген убадасын аткара албастыгын билдирди. Ал муну мыйзамга туура келбей калчу иш деп түшүндүрдү. Мындан 3-4 жыл мурда мамлекеттин ушундай деңгээлге жетишине эч кимдин көзү жетпейт эле. Мен дагы Акылбек Үсенбековичке бюджетти 400 миллиард сомго жеткириш кыйын. Эгер сиз жеткирсеңиз ак бозат мингизем деп сын айткан. Бирок мына сиз сөзүңүздү аткарып 700 миллиард сомго жеткирип жатасыз, деди Бердиев. Байден менен Трамп Ак үйдө жолугушту. 13 ноябрда Кошмо Штаттардан шайланган президенти Дональд Трамп Ак үйдө азыркы мамлекет башчы Джо Байден менен жолугушту. Байден Трампты 5 ноябрда өткөн шайлоодогу жеңишинен кийин Ак үйгө чакырган. Экөө саламдашып жылуу учурашты. Саясат оңой эмес нерсе. Көп учурда бул өтө жагымдуу эмес дүйнө. Ал эми бүгүн бул сонун дүйнө жана мен муну абдан баалайм деген Трамп. Ал бийликти өткөрүп алуу жараяны салтка ылайык болорун кошумчалады. Трамп өзү 2020 жылдагы президенттик шайлоодо Байденге утулуп калганда аны менен жолугуп бийликти расмий өткөрүп берген эмес. Шайлоо кампаниясы маалында Байден Трампты демократияга коркунуч катары мүнөздөсө, Трамп Байденди компетентсиз деп атаган. АКШда президенттик шайлоо 5 ноябрда өттү. Трамп шайлоочулар коллегиясынын зарыл болгон 270тен көп добушун алып, атаандашы демократиялык партиянын талапкери Камала Харристи утту. Демократтардын атынан алгач Джо Байден шайлоого аттанып, Трамп менен алгачкы дебаттарында начар көрсөткүчүнөн көп өтпөй анын ордунун Харрис баскан. Иорданиянын Аман шаарында Кыргыз улуттук Манас театрынын филиалы ачылды. Бул тууралуу аталган театрдан билдиришти. Иш-чара чогулуш кылганга. Анан ушул имараттын оң жагында ашканасы менен, автоунаа коюу жайы менен, бүт керектүү бөлмөлөрү менен бардык шарттары бар. Бул Иорданиянын Борбор Аман шаарынын эң бай, эң таза, тынч, коопсуз деген жакшы районунда жайгашкан. Бул өзү үстүндө кошумча кабаты бар. Андан сырткары жер төлөөсү бар. Жер төлөөсү өзүнчө тамактануучу мындай ресторан, үстүндө иш бөлмөлөрү бар. Автоунаа коюучу жайы бар. Таза, тынч, сонун имарат. Ушул жерде ушул имарат биздин Манас театр расмий филиалы болуп, бул жерде Кудай буйруса Манас багытында да иш-чарамыз. Алманда жашаган мекендештер, студенттер, мигранттар чогулуп, майрамдарда, иш-чараларда, консулдуктан келип, элчиктен келип, жыйын кылып, баарын башын бириктирген бекер имарат болот да. Буга чейинки биздин иш-чарада 1 жыл мурда келип кеткенибизде мындай мекемени мекендештери чогултууда акчага алып, акча жетпей кыйналган учурларды көп укканбыз, көргөнбүз. Ошол себептен ушул жолго бардык. Ушул имарат Кудай буйруса Манас театрынын филиалы. Андан да кызыгы жайгашкан үйдүн дареги ушул кварталдагы 7-үй экен. Бул дагы жөн эмес, бекер эмес. Төлгөлү келип турат.
Экс-депутат Ирина Карамушкина жана Социал-демократтар партиясынын дагы бир өкүлү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирүү таратты. Милициянын маалыматына ылайык, Социал-демократтар партиясынын расмий өкүлү жана шайлоо штабынын координатору шайлоочулардын добуштарын сатып алуу аракетинде болгон. Алар ар бир добуш үчүн 1000 сомдон төлөшкөн. Тинтүү учурунда 15 миңден 30 миң сомго чейин акча таратып, 40тан ашык адамга добуш сатып алуу үчүн бергендиги тууралуу маалыматтарды жок кылууга аракет кылган. Ошондой эле 28.300 сом акча табылган. Кармалган эки жаран Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Эскерте кетсек, социалдык тармактарда Ирина Карамушкина менен шайлоочулардын добушун сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жазылып алынган аудио жазуу тарап чыккан. Кечинде Социал-демократтар партиясынын штабына тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Түркия Израиль менен бардык мамилесин үздү. Түркия Израиль менен бардык мамилесин үздү жана аны калыбына келтирүүгө аракет кылбайт, деп билдирди өлкөнүн президенти Реджеп Тайп Эрдоган. Бул тууралуу ТРТ Хабар телеканалы билдирди. Ошондой эле Түркия Израилге кысымды күчөтүү жана эл аралык укуктун негизинде мажбурлоочу чараларды көрүү үчүн колдон келгенин баарын жасап жатканын айтты. Израилдин соңку аракеттерине, анын ичинде сооданы токтотууга эң катуу реакция кылган жана конкреттүү кадамдарды таштаган республика Түркия болду, деп кошумчалаган Эрдоган. Учурда биз Түркия Республикасынын мамлекети жана өкмөтү Израиль менен мамилебизди үздүк. Аны менен эч кандай мамилебиз жок. Келечекте бул карым-катнаштарды жакшыртуу үчүн эч кандай кадам таштабайбыз. Акырына чейин Палестинанын тарабында болобуз, деп белгилеген түрк мамлекет башчысы. Бишкекте Адилет партиясынын штабы тинтилип, шайлоочулардын добушун сатып алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Шаардык милициянын маалыматына караганда, ИН аттуу жаран Адилет партиясынын шаардык кеңешке талапкерлигин коюп жаткан АИ аттуу жаранга 113 шайлоочунун добушун сатып алуу үчүн аларга 55.500 сом берип, 17 кишиге мобилдик тиркеме аркылуу 1000-2000 сомдон акча которгон. Социал-демократтар партиясынын төрагасы Темирлан Султанбеков талапкерлердин тизмесинен чыгууну суранганын билдирди. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жана анын атасы кайрадан Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Депутаттыкка талапкер Кадырбек Атамбаев 14 ноябрда таңкы 4:30 чамасында укук коргоо органдары Султанбековдун ата-энесинин үйүнө келип, күч менен партия лидерин жана анын атасын унаага салып, кайрадан милицияга алып кетишкени тууралуу билдирди. Мамлекеттик цирктин капиталдык оңдоодон кийин шыбы урап түшкөн эмес. Бул туурасында 13 ноябрда президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Facebook баракчасына билдирүү таратып, видео менен бөлүшкөн. Токмокто дээрлик 6 миллиард сомдук завод мамлекетке кайтарылды. Токмок шаарындагы темир бетон АКсы мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Атайын кызматтын маалыматы боюнча заводдун сметалык баасы 5 миллиард 855 миллион сомду түзөт. Темир бетон АКсынын акцияларынын 40% мамлекетке таандык экендиги аныкталып, бирок көрсөтүлгөн үлүш ВП акцияларынын негизги пакетинин ээси жалган жактарына мыйзамсыз берилгени жана толугу менен жеке жакка менчиктештирилген. Мамлекеттик мүлк фондунун 1992 жылдын 22 декабрындагы токтому менен кооперативдик завод АКга айландырылып, болжолдуу баасы 38 миллион 264 миң рубль болгон. 1993 жылы темир бетон АКсынын мамлекеттик үлүшүн 28 миллион 698 миң сомдук 15% акциясын сатып алуу үчүн электр тармактары куруу боюнча чет элдик ишканага кайрылган. Бирок аталган каражаттын мамлекеттик бюджетке түшүүсү тууралуу документ түрүндө тастыкталган маалыматтар жок. Мындай акциялардын мамлекеттик пакетинен калган 25%-ын 1992 жылдын азыркы учурга чейин мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду көзөмөлдөгөн эмес. Башкача айтканда, темир бетон АКсынан алынган пайдадан мамлекетке кандайдыр бир пайда түшкөн эмес, деди УКМК. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында акциялардын пакетинин негизги ээси ВП өз ыктыяры менен объектин мамлекеттин балансына өткөрүп берген. Эмгек министрлиги Россияда иштеген 573 кыргызстандыкка 40,3 миллион сом айлыгын алууга жардам берди. Жыл башынан бери Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү Россияда иштеген 573 кыргызстандык жаранга эмгек акыларын алууга жардам берди. Бул тууралуу аталган министрлик билдиришти. Аталган өкүлчүлүк 573 кыргызстандыкка төлөнбөй жүргөн жалпы 40 миллион 330 миң рубль айлык акысын алууга көмөк көрсөткөн. Ошондой эле өкүлчүлүк жумуш учурунда
жаракат алган 9 кыргыз жаранына 5 миллион рубль кенемти алууга жардамдашкан. Байден менен Трамп Ак үйдө жолугушту. 13 ноябрда Кошмо Штаттардан шайланган президенти Дональд Трамп Ак үйдө азыркы мамлекет башчы Джо Байден менен жолугушту. Байден Трампты 5 ноябрда өткөн шайлоодогу жеңишинен кийин Ак үйгө чакырган. Экөө саламдашып жылуу учурашты. Саясат оңой эмес нерсе. Көп учурда бул өтө жагымдуу эмес дүйнө. Ал эми бүгүн бул сонун дүйнө жана мен муну абдан баалайм деген Трамп. Ал бийликти өткөрүп алуу жараяны салтка ылайык болорун кошумчалады. Трамп өзү 2020 жылдагы президенттик шайлоодо Байденге утулуп калганда аны менен жолугуп бийликти расмий өткөрүп берген эмес. Шайлоо кампаниясы маалында Байден Трампты демократияга коркунуч катары мүнөздөсө, Трамп Байденди компетентсиз деп атаган. АКШда президенттик шайлоо 5 ноябрда өттү. Трамп шайлоочулар коллегиясынын зарыл болгон 270тен көп добушун алып, атаандашы демократиялык партиянын талапкери Камала Харристи утту. Демократтардын атынан алгач Джо Байден шайлоого аттанып, Трамп менен алгачкы дебаттарында начар көрсөткүчүнөн көп өтпөй анын ордунун Харрис баскан. Санарип министрлиги интернеттин үзгүлтүккө учурашын себебин түшүндүрдү. Санарип өнөктүрүү министрлигинин тышкы интернет берүүдө маселе жаралганын билдирди. Мындай билдирүүнү мекеменин маалымат катчысы Махмуткули Рыспеков 13 ноябрда кечинде Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Бул кырдаал Казакстан Республикасынын аймагында жогорку деңгээлдеги провайдерлердин көйгөйлөрүнө байланыштуу азыркы учурда адистер интернет байланышын туруктуу абалга келтирүү жана көйгөйлөрдү чечүү боюнча иштерди жүргүзүп жатышат деп жазды билдирүүсүндө. 13 ноябрда кечинде кыргызстандыктар интернеттин ылдамдыгы жайлап, айрым учурда такыр иштебей жатканына социалдык тармактарга жазышкан. Мега, Homeline, О жана башка бир катар мобилдик операторлордун жана провайдерлердин колдонуучуларында интернет байланышында мүчүлүштөр болгонун билдиришкен.